сот тандоо кеңештин мүчөсүнө кошумча аракет жасайм, салым кошом деп барган жаранга биз туруктуу 26 000 сом төлөгөнүбүз кандай болот? Анда алар көз каранды болуп калат да. Өкмөткө көз каранды болуп калат. Айлык алып калгандан кийин ким акча төлөсө ошол бийлейт деген сөз бар да. А биз негизи ушул кеңеш калыстык менен чечиш керек деген талап койгонбуз да. Ошондон мен бул жерде ойлоп атам, кичине туура эмес болуп калат. Же биз баарына төлөшүбүз керек вознаграждение, же эч кимге төлөбөшүбүз керек. Анан ак өлкө күйдөн буйрук берсе ошолорду тандай берет анда. Айлыгын бербей койсо 26 000 сом бул жакшы акча. Адам бир алгандан кийин, эки алгандан кийин жагып калат да. Негизи түпкү табигаты бул кеңештин коомдук кеңеш болгондуктан көз карандысыздык кеңеш болуш керек.